Оппозициялык журналисттерди сындап жазган аккаунт Рустам Жапаровго таандык. Текшеребиз. Социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров оппозициялык көз караштагы журналисттерди сындап жатканы тууралуу маалымат тарады. Бул тууралуу Апрель ТВ каналынын журналисти Канат Каниметов жана 24 KG маалымат сайтынын журналисти Жазгүл Масалиева билдиришти. Политклиника медиасы Instagram аккаунттун Рустам Жапаров менен байланышын текшерип көрдү. Рустам Жапаров президент Садыр Жапаровдун экинчи уулу. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтарга ылайык, ал 2019 жылы үйлөнгөн. Азыркы учурда бир кызы бар. Буга чейин Рустам Жапаров УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев менен бирге 3 августта UFC'нин чемпиону Хабиб Нурмагомедовду тосуп алганы тууралуу видео жарыяланган. Анда спорт шебери Хабиб Нурмагомедовду тосуу үчүн той өткөрүлгөндүгү бир топ сынга алынган. Кийинчерээк 6-чакырылыштын депутаты Дастан Бекешев Рустам Жапаровдун расмий эмес жыйындарды уюштуруп, саясатка аралашып жатканын айткан. Жакшы жигит, бирок ал атасынын жолун кыйратышы мүмкүн жана бул өкүнүчтүү. Анткени бизде мурунку эки президент ушундай кадамга барганда кандай жыйынтык бергени тууралуу сабактар бар. Бул үчүн президент өзү аны урушуп токтотот деп ишенем. Бул өлкөгө да, анын үй бүлөсүнө да эч кандай пайда алып келбейт, деп билдирген Бекешев. Ошондой эле депутат Рустам Жапаровдун саясатка аралашып, расмий эмес платформа түзүп жатканы кооптуу экенин белгилеген. Бирок президенттин администрациясы бул маалыматты төгүндөп, чындыкка дал келбей тургандыгын айткан. Ал эми Рустам Жапаровго тиешелүү деп айтылган Жапаров 01001 баракчасында 1815 катталуучу жана 8 билдирүү бар. Аталган билдирүүлөрдүн ичинен экөө динге байланыштуу болсо, калганы президент Садыр Жапаровду колдогон материалдар. Ал эми өзүнүн жана үй бүлөсүнүн сүрөттөрү жарыяланган эмес. Ошондой эле аталган баракчага Садыр Жапаровду колдогон группалар жакында эле Мисс Кыргызстан сынагын жеңип чыккан Лаззат Жапарова жана башка Садыр Жапаровдун туугандары катталган. Мындан сырткары, Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги буга чейин Рустам Жапаров журналист Элеман Карымшаков тууралуу ой бөлүштү деген маалымат жарыялаган. Анда дал ушул Жапаров 01001 баракчасынан бул братан красавчик, настигает тех, байкуштар убегают от него постоянно деп жазылганы жана аны Рустам Жапаров бөлүшкөнү айтылган. Рустам Жапаровго тиешелүү деп белгиленген Facebook баракчасында дагы президент Садыр Жапаровду колдогон бир канча билдирүүлөр жарыяланган. Ошондой эле Адахан Мадумаровду жана феминисттер кыймылын каралаган бир канча билдирүү жарыяланган. Мындан сырткары, аталган баракчага биринчи айым Айгүл Жапарова экономикалык кылмыштарга шектелип, кийин акталган Райкүл Жапарова жана башкалар дагы катталуу экенин көрүүгө болот. Жыйынтык Рустам Жапаровго тиешелүү деп эсептелген баракчада Садыр Жапаровду колдогон билдирүүлөр жарыяланганы чындык. Ошондой эле жогорудагы фактыларга таянып, баракча Рустам Жапаровго тиешелүү экенин аныктоого болот.